Ошо операция болгону баганда врачтар айтып атат, теризини ачканда эле мээ чачырап чыгып кетти депчи. Бул эстелик 2006 жылы дал ушул жерден жол кырсыгынан каза болгон эки жигиттин эстелиги болуп саналат. Бул жер Бишкек Нарын Торгарт жолунун 12 чакырымы. Тилекке каршы бул жерге жакынкы күндөрү дагы бир эстелик орнотулуп калышы мүмкүн. Бул жерге себеби дал ушул жерде түнкү саат 3:30 чамасында жол кырсыгы болду. Анда бири жеңил, бири жүк ташуучу Мерседес үлгүсүндөгү эки автоунаа дал ушул жерден бетме-бет карама-каршы багытта келе жатып кагышкан. Натыйжада бир жүргүнчү оор абалда бейтапканага жеткирилип, бирок тилекке каршы оор жаракаттан улам көз жумду. Бүгүнкү күндө маркумдун жакындарынын айтымына караганда, ал эки автоунаанын биринин айдоочусуна наркологиялык тестирөө өткөрүлгөн эмес. Себеп дегенде ал Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болгон. Бизден алдыңкы мүнөттөрдө эмне себептен ал айдоочуга карата инспекторлор наркологиялык тестирөө өткөргөн эмес жана эмне себептен бул окуя коомдогу бүгүнкү күндөгү резонанска айланды алдыңкы мүнөттөрдө. Кандайдыр бир максат менен жол жүрүп бара жатып, бирок көздөгөн жерге жетпей же кайтып артка келбей калуу бул жол кырсыгына кабылуу дегендик. Saat 3'te Bişkek'ten çıktım. 3'te ötüp çıktım. Жогоруда белгилеп өткөндөй 6 декабрдан 7 декабрга караган түнү болжол менен түнкү саат 3:30 чамасында Бишкек Торгарт жолунун 12 чакырымында жол кырсыгы болуп, 3 адам бейтапканага жеткирилген. Ал эми жол кырсыгынын катышуучуларынын бири ооруканага да наркологиялык тестирлөөгө да барбай, белгисиз тарапка бет алган. Буга албетте ошол жол кырсыгына барган Ысык Ата райондук жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүлөрү жолтоо болгон эмес. Бул сөздү ошол кырсыкка кабылган айдоочу жана жүргүнчү ишенимдүү түрдө айтышууда. Маңдайышта bir 30 метр алысырактан эле Лупарик Мерседес үлгүсүндөгү эле машина чыкты биз алдыбыздан. Катуу бир 100дөн ашык жерде. Катуу келаткан. Встречный чыгып, маңдайыма чыкканда мен оңду алып бурдум. Оңго алып бурсам болбой эле келип лоп маңдайга келип сүздү. Келип сүзүп өткөндөн кийин мен гидетте 1-2 мүнөт өзүм жоготтум, шокко түшүп. Андан 1-2 мүнөттөн өзүмө келип жерге түшүп кетсем эле жанымда тиги эки пассажир отуруптур, жатты жерде. Өкөтөн тоголоп кетти. Бирөө машинадан 2-3 метр нары, бирөө 5 метр нары тоголоп жатат өкө. Чыгып эки жерден эшик ачылып. Машина бир круг тегеленип айдалып кеткен. Ооба, бул сүрөттөгү Жаран Чойбеков Максат Турсунбекович Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан. Андан мурда Токмок шаардык ички иштер башкармалыгын башкарчу. Жабырлануучулар дал ушул жаран Мерседес Лупарик үлгүсүндөгү автоунаасы менен карама-каршы багытта келе жатып, спринтер унаасын сүзгөндүгүн айтышууда. Анан гайлар келди. Барып мен документ сурады, мен бердим ага документти гайга. Мынакей. Анан тигинде документ албайсыздар деп мен тиги Токмокто бир инилерим келип калды ошондо. Ал ошентип эле барып документин төрөсүп десе, документим жок. А номер каякта десе, номер машинада деп койгон. Ошо менен гай бери карап эле базар менен ал нары көздөй машинасын айдап качып кетти бул. Гайлар калып калды. Эчтеке жаран мен жана бирачка биз айттык, колобойсуң машинаны бар колоп кармай койсуңбу? Эмне качырып атасың муну десе, муну таап алабыз деп койду өздөрү. Таап алганда уже поздно да, мунун эртең күнү согулуп келип бизге мен соголчумун деп чыкса кантип барасың сен? Азыр жерде наркологдор өтүшкө келе. Анан кай водитель гана экен десем, ал тяжелый состояние бөлөк больницага алып кетти деди. Гаи бала айтты да. Начальник бери карачы мени дедим, ал команда, кандай тяжелый состояние, мына тяжелый состояние биз келдик кой бияка. Анын менен өзүнүн менчик больницасы бар бекен. Десек, байке андан кабатыр болбой, биз аны таап беребиз. Кандай таап бересиңер, качырып ийип. Качан канын барын тазалап, солук тургандан табасыңарбы? Деп эден ал командир жанагы гайга да уштум. Кийин тергөөчү бала да келди, тергөөчүгө дагы эме кылдым. Бул аябай мас болчу. Маспын деген бул жөнүндө муну таксытта берген медсестра фельдшер кыз да билет. Тез жардам менен берге барган кыз айтып берет муну.
Айрымдар катуу ылдамдыкта келе жаткан десе, айрымдары ал мас абалында болчу дейт. Албетте, мунун чын төгүнү тергөө амалдары аягына чыкканда гана белгилүү болот. Бирок муну бизге жабырлануучулардан тышкары да Медайым дагы айтып берди. Медайым дайыма эл кызматында болгондуктан жүзүн көрсөтпөөнү суранды. Анын суранычы менен биз сиздерге анын окуя боюнча айтып берген үнүн гана сунуштай алабыз. Анан бияка 2 кишини алып келдим мен. Алып келип эле жаңы эле жактан чыгып баратсак эле кайра чакырып калды. Дагы тиги байке жаман болот деп. Кайра кеттик. Ал байкени уже алып келип салайын деп атсак эле тиги байке аны да алып барайын деп атсам, эме экен да, мас абалында экен да. Жакшы эле эмет экен да. Анан кийин байке алып барайын десем, жок, мен эме отказываюсь деди. Анда ладно деп туруп, мага эме отказной жазып бергиле дедим. Отказной бар биякта. Еще данные тоже берген жок. Данныйын дагы берип койгон. Так, не дейт? Время быть жазылган. Признак определения. Признак. Ошо спирт ичимдигин ичкендигине признак бар экен да, жазылып атат бул жака, э? Көрүнүп эле турат, жыттанып атты да. Бул Состояние. так сааты На саат ДТП турат мынакей. 3:44 дейт. 3:44 экен, 5:20 менен жазылыптыр. ДТП деп толтуруптур. Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул биз Кант шаардык бейтапканасына келгенде бул жактагы Медайымдагы жогорудагы Мерседес үлгүсүндөгү автобустун айдоочусу мас абалда экендигин өз көзү менен көргөндүгүн дагы айтып, бул документке дагы автоунаанын айдоочусу спирт ичимдиги аралыктан келип жаткандыгы байкагандыгы дагы бул документке түшүрүлүп жазылган. Айрым маалыматтарда Чойбеков Максат Турсунбекович жол кырсыгы болгон күнү Чүй облустук бейтапканасына жеткирилгендиги тууралуу айтылат. Бирок биздин чыгармачыл топ мунун чын бышыгын жана Чойбеков Максаттын абалын билүү максатында аталган бейтапканага барганда ал жок болуп чыкты. Регистрация болуп вообще. Немеден деп? Түндө где-то 4-төрдө келип болуш керек да, ДТП болуп, объездный. Алкогольный статус больной отрицал, то, что он не употребляет спиртные напитки. Диагнозы ушиб одной клетки, закрытый перелом, лучезапястной кости следовательно. Азыр бул жакта жатабы, э? Жок, амбулаторно келиптир бияка. Ошо ал кеткен да ошондой түшүнбөйм. Жөн эле больницага келип. Катталып кой. Катталды, көрүндү врачка. А можно не снять, пожалуйста? Жок. Статус жок. Ошо эмеле, жөн эле келип, амбулаторно эле обращаться этип, кетти. Кеткен, э? Биз жогоруда болжолдоп айткандай эле Чойбеков Максат аттуу жаран бул жака келип кайрылган. Кайрылып өзүнүн ак халатчандардан өзүн көрсөтүп, андан тышкары регистрация болуп гана кеткен. Бул жака жаткан эмес. Бирок бул жактагы каттоого алынганына караганда ал спирт ичимдигин ичкен эмес экендиги такталган. Жогоруда белгилегендей, бул бейтапканадан айдоочу соо экендиги тастыкталды. 2 саат аралыгында кандагы спирттин курамын таптакыр жоюп салуу мүмкүнбү деген суроо туулду. Эфирибиздин соңунда бул жагдайга дагы кайтып келебиз. Бул жер биз сөз кылып жаткан жол кырсыгы болгон жер. Өзүңүздөр көргөндөй автоунаалардын тетиктери майдаланып чачылып кетиши, унаалардын кагылышуусу өтө эле олуттуу болгонунан кабар берет. Биз бул жерден алыс эмес жайгашкан видео байкоо орнотулган жерден мисал келтирдик. Биз Бишкек-Торгорт жолунда турабыз. Бул жерде жолдун видео байкоосу дагы орнотулган. Буну менен айталы дегенибиз, бул жерден автоунаалар өтө чоң ылдамдык менен өтпөйт. Себеп дегенде жогоруда айтып өткөндөй эле бул жерде видео байкоо орнотулуп турат. Сөзүбүз курулай болбосу үчүн жогорудагы жол кырсыгына катышкан спринтер үлгүсүндөгү автоунаа дал ушул жерден өткөндөн кийин жол кырсыгына учураган. Мындан улам мындай ой пайда болот. Себеп дегенде спринтер үлгүсүндөгү автоунаа катуу ылдамдык менен өткөн эмес болушу керек. Себеп дегенде автоунаа бул видео байкоо тургандыгы үчүн сөзсүз түрдө ал стабилдүү ылдамдыкты кармап келе жаткан
Маркумдун туугандары анын бейтапканада жаткан абалын айтып кейийт. Себеби жол кырсыгы учурунда маркум унаанын ортоңку бөлүгүндө олтуруп келе жатып, дал ушул терезенин үстүңкү катуу бөлүгүн сүзгөн. Катуу сокуу учурунда маркумдун баш сөөгү дал ушундайча ажырап кеткен. Учуп барса дагы ошол времени алтыдан өткөн ал жерге жетпейт. Азыр алкотестке өткөзүлбөйт, ал жерде какой-то очередь болот. Водитель билбесе, ал водитель ошо карап кол койду, карабай кол койду, аны кол койдуртtu ага. Тиги жаткан водительге. Мурда күнү операция болду эле, жакшы болуп атат дагы эле. Давлениеси түшүп атат. Ошо операция болгон убагында врачтар айтып атат, ушу терисин ачканда эле мээ чачырап чыгып кетти депчи. Бул мээ эзилип кетти да. Чел кабыгынан эметип. Өтө оор, өтө. Каргашада каза болгон жарандын туугандары окуяга күнөөкөр делинип жаткан Максат Чойбеков жоопкерчиликтен качып жаткандыгын жана ага ошол эле жол кырсыгы болгон күнү жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору жардам бергендиги туура эмес экендигин айтып, нааразычылыктан улам чындык жашырылып жатат деп Чүй облустук прокуратурасына барып арыз жазышкан. Бизди жанагы бул качып кетип атпайбы? Сүзүп мас абалында келип, кайра немеден өтпөптүр бул. Тоготпой качып кетип убагында кайра жана гайлар да күнөөлүү да. Мен кече күнү Чуйский областной прокуратурага заявление чыгардым. Чөтө ошондон кийин булар пайда боло баштады да. Ал эми ушул эле учурда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы Максат Чойбековду Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылыгынан четтеткендигин билдирди. Сокулук району ички иштер бөлүмүнүн башчысынын катышуусу менен болгон жол кырсыгы боюнча Ысык Ата району ички иштер бөлүмүнүн бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки ишөндүрүштөр башталган. Тергөө амалынын учурунда ушу башчысы азыркы маалда иштен сыртка чыгарылды. Азыркы маалда керектүүлүкчө экспертизалар дайындалды, тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Кырсык болгон күнү айдоочуну мыйзам түрүндө наркологиядан эмне себептен инспекторлор өткөргөн жок деген суроо менен Чүй облустук жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына барганыбызда мындай дешти. Бул боюнча бизде бул боюнча айтып кетсек, негизи бунун баары уже тергөө бөлүмү аркылуу өткөрүлөт мындай иш-чаралар. Биз тараптан азыркы учурда ошо болгон ДТП боюнча эмне себептен болгонун биз айтып бере алабыз. Кийин ДТПдан эмне болду, эмне себептен ошо сиз айткандай наркологиядан өткөндү же өткөн эмеспи, жана кайсы негизинде ушу жол кырсыгы болгонун аныктап бере турган бүт ошо тергөө бөлүмү, Ысык Ата районунун тергөө бөлүмү жооп берет. Эми жыйынтыкка келсек, бул жерде мыйзамсыз иш-аракеттер болуп жаткандыгы айдан ачык эле көрүнүп турат. Биринчи мисал, жол кырсыгына катыштыгы бар айдоочуну тийиштүү наркологиялык процесстен өткөрбөй койгону. Экинчи мисал, Чүй облустук бейтапканасы мас делинип жаткан айдоочуну соо деп тыянак чыгарганы. Мындай кадамдарга кимдер барды? Буга ким жооп бериши керек? Мунун бардыгын азыркы тапта улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы өз көзөмөлүнө алган. Биз дагы жаңы жагдайларга сереп салып, кийинки эфирлерибизде маалымат беребиз. Кыңыр иш 40 жыл болсо да билинет. Рыспаев Байболот Аширович 1958-жылы туулган. Бул жаран үстүбүздөгү жылдын 2-октябрь күнү өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Байболот агабыз көп учурда акыл эстен танып, бардыгын унутуп койгон жагдайы бар. Андыктан сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, жакындарына билдирип коюңуздарды өтүнөбүз.